Амансыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин бүгүнкү интервью программабыздын кезектеги чыгарылышы табият койнунда жаратылыш жөнүндө сүйлөшүүгө арналып жатат. Албетте биздин бул темабызга шайкеш кызыктуу маалыматтарды, кызыктуу маекти куруп берүү үчүн атайын келген коногубуз бар. Миназарова Назгүл Рыскуловна ушул экология жаатында 30 жылга чукул эмгегин арнаган, биздин жаратылышты сүйгөн, чыныгы жаратылышты сүйүү эмне экенин мыкты билген эжекебизди конокко чакырганбыз. Саламатсызбы? Алгач убактыңызды бөлүп бизге маекке келгениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Ушул көрүүчүлөр кызыгып жатат болуш керек. Бул кайсы жер деп? Алгач ушундан баштайлы эжеке. Биз кайсыл жерде турабыз азыр? Биз азыр Нарын районундагы Дөбөлүү айыл аймагына караштуу болгон Салкын Төр жаратылыш мамлекеттик коргоон паркында турабыз. Бул Салкын Төр жаратылыштык мамлекеттик жаратылыштык паркы. Анан ушул бул жаратылышка байланышкан болгондой Салкын Төр жаратылыш паркында деген өзүнүн ичинде 300дөн ашык момундай чөптөрдүн, бак дарактардын түрлөрү бар. 31ге жакын жанагы сүт эмичүлөрдүн түрлөрү жашайт, жаныбарлар жашайт. Мында эң неме кылган жанагындай канаттуулардын да түрлөрү бар. Ушул бул парктын уюштурулган биринчи максаты ушул парктын ичинде ошол биотүрдүүлүктү, ошол жаратылыштын кооздуктарын сактап калуу менен бирге, ошонун ичинде дагы ар кандай илимий иштерди жүргүзүүгө, кандай өсүп өнүп атат, кандай өзгөрүүлөр болуп атат, илимий иштер жүргүзүү үчүн дагы биринчи максаты менен ушундай уюштурулган. Бул жердин суулары дагы башкача, булактары деп угабыз да. Салкын Төрдүн өзүнүн мына суусу кетет. Бул суусу кеткенде бул суунун тазалыгы, баардык көп немелердин баарын өткөн ичинде микроорганизмдер, ар кандай курт кумурскалар өзлөрүнүн тазалыгы менен айырмаланып турат. Анан бул суу өзү баягы мурда көп жыл болуп калды, азыр суу азайып калды, азыр ушул немегелерге байланыштуу. Так өзүнүн суунун көлөмү өзү чоң болчу дагы бул аслында негизинен мөңгү сууларынан келип түшкөн суулардан болуп эптелет. Биз бала кезден бери ушул кулагыбызга табият менен таттуу мамиледе дейбиз. Бул биздин Манас эпосубузда дагы жазылган табият менен таттуу мамиледе болуу, элдик накыл кептерибизде, жомокторубузда баарында. Азыр деле эки жакты карасак, табият менен таттуу мамиледе бол, же болбосо жаратылышты коргоо деген чакырыктарды көрүп атабыз көзүбүз. Бирок анын түпкү мааниси сиз кандай түшүнөсүз аны? Ал эмне болгон чакырыктар? Жана биз табият менен таттуу мамилени кантип, кайсы куракта, кайсы учурда кантип башташ керек аны? Кичинекей кезибизден эле мисалы үчүн чөптүн, кичинекей эле чөптүн кандай мааниси бар экен, бизге кандай пайдасы бар экен, ошондо бизге жөнөкөй тил менен ата энелерибиз жанагындай боюң өспөй калат, аны өссөң деп мындай түшүндүрүп келген. Значит, биздин түшүнүгүбүздө ошол түшүнүк менен калганбыз да, бул биз коркуп өспөй калат деп өсчү эмеспиз. Значит, анда биз деген ата энелерибиз деген ушундай тарбиялаган, мисалы үчүн бала бакчаларда, мектептерде бүт эле ушундай жаратылышка байланышкан көп конкурстар, немелер өткөрүлөт. Бирок ошону дагы балдар баягы таасири мындай асыраак болгондо өңдөнөт да магачы. Анткени деген алар баягы жасалма түрүндө эле бул кагаз менен, китеп менен момундай жасаш керек деп туруп, талаага чыкканда ошону биз биринчи бала бакчадан эмес, биз үйдөн башташыбыз керек. Айлана чөйрөнү коргоо өзүңдүн босогоңдон башталат деп коет. Анан илгери баягы биз кыргыз эли көчмөн калк болгон. Көчмөн калк болгондо бир журттан бир журтка көчүп баратканда журтун тазалап кетишчү. Анткени артында калганда кийинки ошол журтка башкалар келсе, ошол көчүп кеткен үйдүн өзүнүн кандай немеси бар экен баалашчу да, үйдү кандай үй бүлө келиптир бул жерге деп. Ошон үчүн ата бабаларыбыз көчүп атканда журтту тазалап, баягы казылган чуңкурларды көп баягы азыркыча рекультивация деп коет, тазалап туруп анан кетчүбүз да. Ошондо биз ата бабаларыбыз ошондо биз көчмөн калк болуп турганда эле баягы жазма билими жок болсо деле оозеки балдарды элди тарбиялап келишкен. Биздин кыргыздардын эс алуу табияты дагы жаратылыш коюнда башкача дейт. Четте даяр тамактарды алып келип жешет, өзүңүз айткандай кетет. Биз сөзсүз кой соебуз, ичегисин таштайбыз, ушундай деп. Азыр адамдын саны да көбөйүп атат. Анан колдонулган продукциялар негизинде таштандын саны
таштандын морфологиялык курамы да көбөйүп атат. Илгери деген морфологиялык курамда таштандан деген мисалы үчүн кагаз немелер болчу, кагаздарды ата энелерибиз отко жагып койчу, а калган немелерди эми таштандыга көп деле андай неме чыкчу эмес. Азыр болсо целлофан пакеттер чыгып атат, пластик идиштер чыгып атат. Анан азыр ошолордун баары чыкканда морфология таштандын курамы көбөйгөн үчүн морфология анан саны да көлөмү да көбөйгөн үчүн таштанды таштоочу жайларыбыз дагы эң адам ыйлай турган абалда да. Анан азыр эми бизде мамлекетибиз ошого көңүл буралык деп атат. Мисалы үчүн могу биздин Нарын областында эле баягы өнтөн бери эле неме башталды. Бизде жана областта айылдарды бириктирип реформа болуп атпайбы? Ошол реформа болгондо ар бир айыл бириккен айылдардын ичинде жанагындай көрктөндүрүү, жашылдандыруу жана муниципалдык мекемелер ачылып, ошол таштандылар менен иштегенге кичине жардам берип, ошолорго техника алып берип, ошол жердин таштанды таштоочу жайларын уюштурганга жардам бергенге азыркы бийликтер кичине бизде көңүл буруу башталды деп ойлоп атам да. Келиңиз андан Назгүл эже, биз маектин кызыган жерине келдик. Калган сөзүбүздү отуруп үшүп да кеттиңиз, чай ичип уланталы. Кийинки суроо эже ушу бүгүнкү күндө экологиялык маселелер дүйнөлүк деңгээлде көтөрүлө баштады да. Биздин экологиянын коркунучу алдыдагы коопсуздугу эмнеде болуп жатат? Кандай көйгөйлөр бизди кооптондурууда? Азыр дүйнөдө биринчи кезекте атмосфералык абанын булгануусунан атмосфералык абада көмүр-кычкыл газынын көбөйүп кеткенине байланыштуу азыр жанагы потепление деп атпайбызбы, жылуу көбөйүп кетип, анан ошондо деген жанагы парниковый эффект деп коет, жанагы бизде деген дүйнөдө ишканалар, жанагы автомобилдердин көбөйүшүнөн, ошо түтүндөрдүн санынын көбөйүшүнөн ошо жанагы парниковый эффект болуп атат. Парник жанагы озон катмарынын бузулушу, озон катмарынын бузулушунун аркасында биздин ошо атмосфералык аба баягы жылуулук сыртка чыгарылбай, парниковый эффект деп коет баягы жердин тиги озон катмары ылдый тосуп турат жердичи, анан ошол жерден жылуулук өйдө чыкпай дагы анан баягы эң бийик болгон мөңгүлөргө эле түшүп атат. Анан мөңгүлөрдүн эришинен анан жана суулардын азайышы, мисалы үчүн бир жерде суулардын азайышы көп болуп атат десек, бир жерде суулар ээрип, наоборот көбөйүп, суу каптап атат. Бишкек шаарында жанагы түтүн туман деп атпайбызбы, ыш маселеси. Мисалы үчүн ыш маселеси мындай карап келгенде эмнеден пайда болот? Баягы ТЭЦтин түтүнү, ар бир үйдө жагылган оттун түтүнүнөн сырткары эң чоң эмени ойногон бул автомобилдик машинелерден чыккан түтүндөр. Бул таш көмүр жаккандан дагы, таш көмүр жаккандан кийин анын составынан да 4 зат эң негизги зат болуп бөлүнүп чыгат анда дагы күкүрт бар, көмүртек бар, анан азот кошулмалары бар да. Анан көмүрдүн жана сажасы күлү. Ошолордун баарынан биригип келгенден кийин ошолордун санынын көбөйүшүнөн ошол атмосфералык абабыз бузулуп, жанагы ыштын пайда болушу ошондон болуп атат. Андан кийинки жана таштандылар айтылып эле аткан, ошо таштандылардын санынын көбөйүшү, жерде немелердин көбөйүшү, анан ошол жерден дагы мисалы үчүн биздин тоо кен ишканаларыбыз немелердин иштетилиши, андан сырткары кириплас суулар, эми азыр кириплас суулардын кетиши, чыгарылышы дагы эң чоң таасир берип атат. Анткени азыркы учурда үйдөгү бытовой неме колдонуп аткан тиричилигибизде ар түрдүү химиялык заттарды колдонуп атабыз. Эмне мурункудан дагы саны көбөйдү, ошонун составдары да көбөйдү. Анан ошолордун баары тазаланбастан эле мисалы үчүн канализацияга кошулгандарды канализация менен кетип атат. Ал эми канализациясы жок үйлөр көп эле септиктерди казып алган, септиктердин ичинде септиктердин көбүндө деген мисалы үчүн жер астында суулардын булганышы да пайда болот. Септиктер канчалык терең казылган менен жер астындагы суулардын булганышы ошолордон булганат. Алар сарыгып отуруп, булганып отуруп эле ал деле чоң сууга кошулат. Кайра жер астында суулар булак болуп чыгып атат, барса жер астында чоң суулардын жээктерине кошулуп атат. Экологиялык чынжырча бири-биринен баары байланып болуп атат. Бүгүнкү күндө биздин Кыргызстанда ушу экологияны коргоо багытында долбоорлор көппү? Ушу долбоорлор жасаган кишилер көппү? Кыргызстанга мисалы үчүн бизге өзүбүздүн ичибизден көп мындай неме долбоор жок, чет жактан баягы каржылап келген проонун көп уюмдары бар да. Проон көп эмелер менен каржылап келет. Япониянын Жайка программасы деп ушу экологияны коргоп долбоорлор жазса ошолор колдоп берет. Анан биздин экологияга байланышкан эми азыр бизде биотүрдүүлүктү сактоо боюнча бизде НАБУ деген бар, Германиянын немеси уюму бар да. Ошол колдоп берет. Анан
жана Элбирс фондусу бар экологияга байланышкан мен билгенден. Анын көбүнчө кече жакында эле болду деп атышат. Азыр жана климаттын өзгөрүшүнө болгон дагы бир фонд неме ачылыптыр деп атат, долбоор. Ошолго дагы каржылоо болот го депчи. Анан ошолго байланышкан эми көп немелер көбүнчө ООНдун уюмдарынан көп немелер неме кылып атат да. Эжеке, бүгүнкү күндөн баягы бул суроону бербей койсок, көрүүчүлөрүбүз күтүшү мүмкүн эмне үчүн деп. Ошон үчүн берейин. Ушул бүгүнкү күндө кен казуу тармагында жаратылышты кайра калыбына келтирүү иштери өз деңгээлиндеби? Бизде мен өзүм жумушума байланыштуу бизде Нарын областындагы ар кандай тоо кен ишканалары ачылып, тоо кен ишканалары жерлерди алып, ошол ишканаларды иштетүү үчүн долбоорлорду бизден экологиялык экспертизанын кароосунан өткөрөт. Анан кароосунан өткөргөндө биринчи мисалы үчүн баягы тоо кен ишканасын ачыш үчүн жерди белгилеп алып туруп, жергиликтүү бийликтердин макулдугу менен ошол жерлерди аукционго коюп, конкурска коюп алышат дагы, лицензияларды алышат. Мисалы үчүн жерди пайдаланганда биринчи поиск чалгындоо иштери жүргүзөт. Чалгындоо иштеринен кийин анан жанагы казуу иштерине долбоорлорду өткөрүшөт. Долбоорлорду өткөргөндө долбоорлорду жасап келгенде долбоордун ичинде бардык немелер, талаптар көрсөтүлгөн, талаптар жакшынакай жазылган. Эгерде ушу долбоор менен аткарылып казылса, айлана чөйрөбүзгө көп зыяны бербейт деп айтылат. Бирок долбоор менен баягы ишканалар эми чынын эле айтып кетейин, долбоор менен ишке алып барабыз деп ачып алышып, бирок экономикалык өздөрүнүн финансылык каражатына же экономдоо максатында ишил долбоордон сыртка чыгып кетишет. Ошондо туура эмес пайдалануу жүрөт дагы, айлана чөйрөгө таасирин тийгизип салат. Анан баягы бир ишкана ошол жерди казып, кандай бир тоо кен ишканасын ачып, тоо кен иштетейин деп ачып бүткөндөн кийин ошол толук долбоор менен аягына чейин чыккандан кийин кайра ошол жерди кайра калыбына келтирүү деген да иштер жүргүзүп кетүүгө долбоор беришет. Ал долбоорунда мисалы үчүн жерди казгандан кийин техникалык, анан биологиялык рекультивация деп коет, кайра калыбына келтирүү ошол иштерди жүргүзөт. Анан ошол жерди казып, көмүтүрүп, кайра ошол жерге ошондой чөп өстүрөт. Кайра чөп өстүргөндөн 1 жыл, 2 жылга чейин кайра мониторинг жүргүзөт. Ошол жерде чөп менен топурактын балансы кандай өсүп атабы, өйдө ылдый болуп атабы, мурда калыбына келип атабы деп. Анан 1 жыл ошо мониторинг жүргүзгөндөн кийин анан жергиликтүү бийлик өткөрүп берет. Анан ошол долбоор менен бүт иш алып барса, тоо кен ишканалары айлана чөйрөгө терс таасир тийгизбейт деп ойлойм. Бирок деген сөз бар да, эми бирок дегенде эле келгенде баягы жок, көп жерден болбой калат. Себеби болбой калат, эми баары эле акча каражатына карашат дагы, же болбосо баягы чоң акча жумшалып калат, анан терс таасирин көп тийгизип коет. Назгүл эже, ушул жаратылыш коргоо тармагында 30 жылга чукул эмгектенген адис катары табиятты биз сыяктуу эмес, бизден башкача көз караш менен көрүп жүргөн адам катары ушу бардык мен жаратылышты сүйөм дегендерге, мен коргойм дегендерге кайрылууңуз. Ата бабаларыбыз бизге кандай көз карегендей кылып сактап келип бизге тапшырса, биз дагы ошол биздин өзүбүздүн урпактарга да ошондой тапшырышыбыз керек. Мисалы үчүн азыр жердин баарын кастырып ийсек, жердин баарын каза берсе, ар кандай таштандыларды жайгаштыра берсе, кийинки келечек муунга эмне калат? Казылган аң чөнөк менен таштанды калмак беле. Ошон үчүн ошолорго келечек муунубузга, небере чөбөрөлөрүбүзгө жакшы таза табиятты калтырыш үчүн ар бирибиз аяр мамиле жасап, табиятыбызга эң баладай мамиле жасашыбыз керек. Азыр мына өзүбүздүн мисалы үчүн мен Нарын областынын жаратылышын айткым келет да, өзүбүздүн табиятыбыз эң таза, уникалдуулугун өзүн ушу боюнча сактап калсак, эң жакшы немеде калат элек да. Анан баягы өзүбүздүн урпактарга таза табиятты, таза сууну, таза сууларыбызды, мөңгүлөрүбүздү таза сактап калганга аракет кылалы. Рахмат эжеке, ушу алтындай убактыңызды бөлүп, биздин бүгүнкү маекке келип бергениңизге, ишиңизге албан ийгиликтер, аракетиңиздин үзүрүн көрүңүз демекчимин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү программабызды табият койнунда жаратылыш жөнүндө сүйлөшүүгө арнадык. Биздин коногубуз Назгүл Миназарова Рыскуловна болду. Кийинки интервью программасында жолугушканча.